Күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9-дан 10-га чейин тыңдаңыз. Сиздер угуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын түз ободо улантат. Алдыдагы 1 саат ичинде Айлампа программасы менен бирге болууга чакырабыз. Микрофондо Майраш Базылакунова. Мына жакында бардык массалык маалымат каражаттарында, анын ичинде муфтияттын расмий сайтында ошо өлкөдө аалымдар кеңешине, муфтийге шайлоо өткөрүлө тургандыгы жарыяланды. Биз кандай адамды муфтий кыла алабыз? Негизги коюлуучу талаптар, критерийлер кайсылар? Бул суроолорго биз алдыдагы убакыт ичинде жооп издейбиз. Сиздер болсо түз эфирге байланышка чыгып, кызыккан суроолорго жооп ала аласыздар. Ал үчүн 68 06 06 телефон номерин териңиздер. Мындан тышкары биз WhatsApp номерибиз аркылуу дагы суроо жана пикирлерди кабыл алабыз. Номерибиз 0708 68 06 06. Ал эми биздин студиябыздын мейманы менен тааныштырып өтөйүн. Ал Кыргызстандын Аалымдар кеңешинин төрагасынын орун басары, Кыргызстан Ислам университетинин ректору Марс Ибраев. Саламатсызбы, Марс мырза? Саламатчылык. Студиябызга өтүнүчүбүздү кабыл алып келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирейин. Сиздерге рахмат. Айтыңызчы, мына убакыт деген учкан куш экен, бат эле 3 жыл убакыт өтүп, эми кайрадан шайлоо өткөнү турат. Быйылкы жылкы боло турган ушул аалымдар кеңешинин мүчөлөрүн шайлоо, муну менен бирге муфтийди шайлоого киргизилген өзгөчөлүктөр кайсылар болду дегеним, багы уставка бир жаңы өзгөртүүлөр киргизилдиби? Башта ушуну айткым келет, албетте бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы диний абал баарыбызды мындай айтканда тынчсыздандырбай койбойт. Бейпил жакшы жашоонун да келечектеги өлгөсү ушул диний чөйрөнүн стабилдүү жакшы болгондугунда. Ошон үчүн мамлекетибиз буга абдан жакшы көңүл бурууда. Бекенинде быйыл ыйман адеп маданият жыл деп атаган жок. Ал эми биздин аалымдар кеңеши бул Кыргызстан мусулмандарынын курултайынан кийинки эле жогорку орган болуп эсептелинет да. 21 кишиден турган бүт Кыргызстандын аймагынан илими, дарамети, анын адеп аклагы жогору болгон, адилеттүүлүгү жогору болгон инсандарды тандоо туру аркылуу 3 жыл мурда 2014-жылы тандалган. Ошол төрагабыз Абдышүкүр Ажы Нарматов. Анан мына жакында да кезектеги эле жыйындарыбыз болуп, анан быйыл 2017-жыл негизи биздин мөөнөт бүтөт экен, 3 жылдык мөөнөт аалымдар кеңеши. Анан курултай болот буюрса, мына 4-апрелде курултай белгиленди. Бул курултайдагы негизги 3 маселе бар. Биринчиден ошол Азирети муфтийибиздин дагы мөөнөтүнүн бүткөндүгүнө байланыштуу кайра шайлоо маселеси бар. Талапкерлерди каттоо башталды. Бул каттоо 24 февралга чейин уланат. Андан кийин ошол эле аалымдар кеңешинин мүчөлүгүнө талапкерлерди каттоо бар, 21 киши курамында болгон. Бул аймактык бүтүндө ар бир областтардан болгондой эле ошол эле учурда дин илиминен дагы аалымдык сыпаты жогору болгон адилеттүү инсандарды тандоо мүмкүнчүлүгү болот. Андан сырткары үчүнчү нерсе бул борбордук текшерүү комиссиясы деген бар. Бул муфтияттын курамында ошол аалымдар кеңешине гана отчет бере турган борбордук текшерүү комиссиясы болот. Бул финансылык жана башка каржы иштерин контролдоп туруу максатында түзүлгөн бир курум. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү Азирети муфтийликке талапкер болгон инсан дагы кандай адам болуш керек деген Негизги баягы критерийлер иштелип чыгып, ошолор толук жарыяландыбы баягы? Комиссия түзүлүп, аалымдар кеңешинин ичинен да комиссия түзүлүп, ал комиссияда да бармын. Ал жерде төрагабыз Молда Ашур деген дамылабыз. Анан критерийлер иштеп чыкты. Бул жерден максат биринчиден ошол 1-февралда отурумуна кабыл алынган токтом негизинде мусулмандардын 6-курултайындагы 4-апрелин өткөрүлө турган курултайдагы тандала турган ошол эле аалымдар кеңешинин мүчөлүгүнө, борбор текшерүү комиссиясына, муфтийликке деген нерседе кызмат ордуна талапкерде биринчи албетте Кыргыз Республикасынын конституциясы, мыйзамдар жана демократиялык коомдун негизги принциптери жөнүндө кеңири түшүнүгү болгон адам болуш керек. Андан кийин Ахлу сунна вал жамаат деп айтабыз, бүгүнкү Ханафи жана Матуриди мазхабын карманган адам болуш керек. Үчүнчүсү жогорку диний, баса эле жогорку диний жана жогорку светтик дипломго ээ болуш керек. Муфти боло турган адам. Төртүнчүсү Куран, тафсир, акыйда жана башка диний илимдерден жогорку маалыматы болгон адам болуш керек, терең өздөшүргөн. Андан сырткары
адеп аклагы менен адилеттүүлүгү бийик болгон адам болуш керек. Чындыгында тартпаш керек, адилеттүү болуш керек, бир тараптуу карабаш керек. Мусулман коомчунун арасында аброю жогору болгон адам болуш керек, элдин ишенимине кирген. Анан КМДБнын дегенде Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын курамында дин кызматкери катары 3 жылдан кем эмес тажрыйбасына ээ болгон, иш тажрыйбасына ээ болгон адам болуш керек. Мисалы 3 жылдан кем эмес иштеш керек болот. Андан сырткары тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан кылмыш иши козголбогон деген справкасы болуш керек. Соттолбогон. Саясий партиялар же саясий кыймылдардын эч бирине мүчө болбош керек. Азирети муфтийликке уюштуруучулук, жетекчилик жөнүндө жогору болуш керек. Анан мамлекеттик жана араб тилдеринде эркин сүйлөгөн адам болуш керек. Муну да баса белгилеп кетиш керек. Өз ой пикирин айта билген адам муфтийликке талапкер болот. Ал эми катталуучу талапкер өзүнүн ыктыярдуу, өзүнүн талапкерлигин сунушталгандай эле бир аалымдар тарабынан дагы сунушталуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Мисалы үчүн кээде өзү тартынып мен кантип өзүмдү өзүм муфти болоюн деп айтышы мүмкүн да. Бир уюм же болбосо бир аалымдар кеңешинин курамы ушул кишини биз муфтийликке сунуштаар элек деп бир эки адамы, жалпы адам сунуштаса бул болот деген маселе бар. Айтыңызчы, сиздер багы иштеп чыккан, койгон талаптардын баардыгы абдан жакшы экен. Ооба. Бирок ошол эле учурда суроо жаралбай койбойт да. Негизи мындай талаптан тышкары светтик билим дагы өтө зарыл. Ооба. Анткени ансыз азыркы коомду алдыга жылуу, прогресске умтулуу мүмкүн эмес. Бул жагынан алганда коомчулукта бир көз караш жүрөт. Айрым учурда ошол аалымдар кеңешинин курамында дагы андай билимдүү адамдар келип, билимсиз адамдар келип калган депчи. Бул эмне жаңылыштык болдубу же көз жумдуулуктан ушундай болуп калдыбы? Эми өзүңүзгө маалым, биз 70 жылдай советтик коммунисттик системанын таасиринде калбадыкпы? Анан эгемендүүлүк алганына эми эле 25 жыл болду. Ал эми дин саясатынын албетте дин tutуу эркиндиги Аскар Акаевдин убагынан бери келип атат. Бирок мындай тартиптүү, иреттүү түрдө мамлекет тарабынан да жакшы бир көзөмөлгө алынып, колдоого алына турган деңгээлде бул азыркы президентибиз Алмазбек Шаршеновичтин убагынан баштап болунду. Бул 2014-жыл 4-февралдан баштап бул ишке кирди да. Эми элестетиңиз, ошол күнгө чейин ошол диний кызматкерлер, аалымдарыбыз бирөөчө биз диний кызматкер болобуз деп светтик эмес диний илимдерин да тереңдеп окуп келишкен да. Ал эми светтик илимдерден кабары болгон. Бирок сиз айткандай баягы профилдик деңгээлде болгон эмес. Анан талап коюла баштады. Ошол 2014-жылдан бул жагына светтик жогорку билимге ээ болуш керек, дипломго ээ болуш керек деген талапты коюлду. Коюлгандан баштап биздин жана ошол эле диний кызматкерлерибиздин көпчүлүгүндө сиз айткандай маселеси жок болуп калды. Жок болгондо байланыштуу биз эмне болуп калдык? Ортодо баягы талап кылып атабыз. Алар айтып атат. Биз бир канча жыл убакыт бергиле, биз окуйлу, бүтөйлү, биз жок эмес, кайтарган жокпуз, өтө сонун нерсе экен деп. Бирок ошол мөөнөт аз болуп атпайбы? 3 жыл болду мисалы үчүн. 3 жылдын ичинде бир жогорку билимдүү деген дипломго ээ болуш бул мүмкүн эмес. Чындыгында мүмкүн эмес. Ал үчүн 5 жыл окуш керек, же 6 жыл окуш керек мисалы үчүн да. 4 жылдан баштап кетет. Ошон үчүн мен айтарым, буюрса арасында көп эле мындай компетенттүү диний светтик илимдерге ээ болгондор да бар. Бирок кээ бирлери ошол диплом маселесинде албетте мүчөлүштөр болуп атат. Мен ойлойм муну дагы мунасага барып эки тараптуу сүйлөшүлүү менен мамлекет менен мындай келишим негизинде төрагабыз дагы башка муфтияттын өкүлдөрү дагы бир орток бир эмеге келет деген ойдомун. Балким убактылуу. Сөзүңүзгө аралжы ошол жерден дагы бир суроо туулат да. Макул бул светтик билим алуу жагы болсун. Экинчи тарабы ошол эле диний билимди дагы тереңдетип алуу маселесине көңүл бөлүнөбү дегеним. Мүмкүн мен жаңылышам, бирок ошол эле коомчулукта айтылып жүргөн бир жагдай бар. Айрымдары жөн эле бир мечит медресенин деңгээлинде билими бар. Ошол аалымдар кеңешине кирип калган жарандар бар дейт. Демек, бул жака дагы эгер коомчулукта ушундай пикирлер айтыла турган болсо, анда көңүл бөлүш керек да. Албетте көңүл бөлүш керек. Сиз айткандан балким ошондой барбы, жокпу деген нерсеге мен айта элем, 21 кишини азыр алаканда койгондой эле тааныйбыз да. Ар бири чындыгында маселе кагаз дипломдо эмес, маселе негизги илимге келе турган болсок да, илимдери чындыгында жогору инсандар. Эми эгерде дипломуна карай турган болсоңуз, чындыгында ошол медресе, жогорку билимдүү медресенин деңгээлинде келген аалымдарыбыз да бар. Бирок мына төрагабыз дагы чогулушта баса белгилеп кеткендей, мисалы аксакалдарыбыз дагы бар. 70-тен ашып калган аксакал аалымдарыбыз бар. Бул кишилерди бул жаштан кийин светтик диплом ал деп кыйноонун кажети жок. Себеби бул кишилер аалым, канчалаган
союздун учурунда да канчалаган өздөрүнүн шакирттерин чыгарып келген аалымдар да. Ошон үчүн баягы сиз койгон маселени дагы биз бүгүнкү күндө аалымдар кеңешинин мүчөлөрү болсун, деги эле казыяттагы өкүлдөр болсун, билим алып диний жогорку дипломго ээ болуу аракеттери болуп жатат. Мисалы үчүн биздин эле университетибизде, ислам университетинде да бир топ биздин ошол аалымдар кеңешиндеги дебесем дагы диний чөйрөдөгү аалымдарыбыз окуп атат. Ошол эле Арабаева университетинин теологиясындагы мисалы үчүн кээ бирки ошо магистратурасында же болбосо факультеттеринде окуп аткан аалымдарыбыз бар. Демек бул бир аракеттер болуп атат. Бул дагы жана айтып өткөндөй бир иреттүү тартипке баратабыз дегендик да. Буюрса бунун үчүн Москва бир күндө курулган эмес деген сөз бар эмеспи? Мен ойлойм диний чөйрөнүн дагы бул коюлган талаптар да бир күндө курулуп калбайт. Ал акырында бир аз процесс, убакыт алынат. Ошол убакытка чейин балким 5 жылдык убакытпы, балким 4 жылдык убакыт, 6 жылдык убакытпы керек кылынат. Ошол убакытта жетти, жетпегендер жана катуу бекем коюлган критерийлер менен кабыл алынса, мен ойлоймча бул адилеттүү болот деп ойлойм. Азыр биз угармандардын эсине салып өтөлү. Биздин студиянын мейманы Кыргызстан Ислам университетинин ректору, Кыргызстандагы Аалымдар кеңешинин төрагасынын орун басары Марс Ибраев. Эгерде сурооңуздар жаралса, анда 680606 телефон номерин териңиздер. Жакында ушул муфтийге жана Аалымдар кеңешинин мүчөлөрүн шайлоо өткөнү турат. Негизги талаптар, кимдер келет, кимдерди шайлайбыз, бул багытта суроолоруңуздарга жооп ала аласыздар. Анан Марс мырза, дагы бир жагдайда мына бизде ушу Аалымдар кеңешинде 70 жаштан өтүп калган аксакалдар да бар деген ойду айттыңыз. Ооба. Негизи эми Аалымдар кеңешинин азыркы кийинки коюлчу талаптарында ушу жаш курак дагы эске алынабы? Албетте 70тен өткөн адамдардын турмуштук бай тажрыйбасын, билимин алып калууга болот. Бирок Аалымдар кеңешиндеги бир күчтүү, мыкты ишти жүргүзүү үчүн жаш курак өзгөчө маңызды да, да? Бул жана айтып өткөн аксакалдарыбыз деген 21 кишинин курамында балким 2 жана 3 эле да мисалы. Ал эми калган дээрлик баягы 18 киши деп айтайлы, же болбосо 80-90% жаштар. Жаштар дегенде ошол эле биздин жаш курагыбыз дагы бизден жашыраак болгондор бар. Чындыгында бүгүн чуркап кызмат кыла турган заман, бирок бул аксакалдарыбыздын дагы бай тажрыйбасынан пайдаланып, алардын дагы бул жерде улуттук кызыкчылыктар дагы бар, регионалдык кызыкчылыктар дагы бар. Биздин төрагабыз дайыма муну карап келет, дайыма адилеттүү болсун депчи. Аны да эске алып келет. Ошон үчүн мен ойлойм баягы бул уставка же болбосо жобого да киргизген жокпуз, жаш курагы чектелсин депчи. Анткенде эме болбой калат экен да, баягы чектелип калат экен. Ал эми бул нерсени балким ички бир кеңешүү менен эле ошол жанагы проценттен ашпоо маселеси менен калганын жаштар кылып, бир бөлүгүн аксакалдардан кылуу деген ниеттер бар буюрса. Негизи кийинки баягы шайлоодо ушул 21 баягы топ толугу менен катышканга мүмкүнчүлүгү бар, Албетте, толугу менен катышканга мүмкүнчүлүктөрү бар. Кайра экзаменге кирет. Анан сынактын негизинде өткөн болсо, буюрса Аалымдар кеңешинин мүчөлүгүнө кайра улантып кете берет. Бирок бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр азына катталуу убакыты болуп атат. Өтө аз эле калды, 24-февралга чейин. Азыр кандай болуп атат элдин мындай ошо калоочулардын активдүүлүгү барбы? Эми калоочулардын активдүүлүгү бар. Ар тараптан мейли болсун, Ош жактан болсун, мейли Көл жактан, башка жактардан бүт телефон чалуулар, кантип тапшырабыз, кайсы критерийлер бар, эмне документтер керек дейт. Биз айтып атабыз, документтер жөнөкөй эле. Мисалы үчүн талапкерди каттоо үчүн биринчиден талапкерде баягы төраганын наамына арыз жазыш керек. Кадрларды каттоо баракчасы сүрөтү менен баягы байланыш маалыматтары сөзсүз түрдө көрсөтүлүш керек. Паспорттун көчүрмөсү болуш керек. Анан резюме болуш керек. Илимий жетишкендиктери, иш тажрыйбасы жана алган сыйлыктары баасы баса белгилениш керек. Мүнөздөмө КМДБ дагынан, муфтияттан жана облустук шаардык казыяттардан сөзсүз мүнөздөмө болуш керек. Себеби биз тааныбай калабыз да, кээде ал диний чөйрөдө иштеген жокпу депчи. Бизге ошол рекомендацион кат берет. Анан жогорку диний жана светтик билимин тастыктоочу документтердин көчүрмөлөрү керек бизге. Анан соттолбогону тууралуу аныктама керек. Бул дагы республикалык деңгээлде болсун деп Бишкектен алсын деген эмени коюп атабыз шарттарды. Бизге азыр WhatsApp номерибиз аркылуу келген суроолор бар. Мен аларга көңүл бөлөйүн. Урматтуу Марс мырза дейт, айтыңызчы, Аалымдар кеңешине мүчөлөрдү ким тандайт? Курамы ким дейт? Тандап ала турган кишилердин ысымын айтасызбы? Жакшы. Аалымдар кеңешинин мүчөлүгүнө азыр биз каттоо гана комиссиясы түзүлдү. Аалымдар кеңешинин ичинен. Эми 27 февралда ошол чамаларда
Алымдар кеңешинин кезектеги жыйыны болот дагы. Ошол жыйында атайын кабыл алуучу комиссия түзүлөт, бирок бул Алымдар кеңешинин гана ичинен болот, өздүк курамынан болот. Азырынча белгисиз ким экендиги, бирок эми сөзсүз түрдө төрагабыз башында болот бул комиссиянын. Ошо бүгүн таанымал болуп калган ошо алымдар кеңештин ичинен эле болот, сырттан алынбайт. Сырттан балким бир байкоочу иретинде алынат, булардын да добуш берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болбойт. Ал канчалык деңгээлде адилеттүү калыс өтөт деген ойдосуз? Дегени баягы Кыргызда өзгөчө бир мааниге ээ, тааныш билиштик роль ойноп кетпейби деген. Эми момундай нерсе бар да, биз баягы өзүбүздүн деңгээлге жараша ой жүгүртөт экенбиз да, кээ бир адамдар жөнөкөй карапайым калктын деңгээлиндечи. А бирок бул жерде жогорку, эң жогорку бир эме Алымдар кеңеши деп атабыз, инстанция. Бул муфтияттын дагы, балким муфтийлигин да үстүнөн туруп биз отчетун алабыз. Туура. Ошон үчүн бул жерде адилеттүү болгон инсан келиш керек. Ошон үчүн бул жерде тааныш билиштик же болбосо башка бир паракорчулук, Кудай сактасын, мындай нерселерден эгер диний кызматкерлер ушул нерсеге бара турган болсо, алымдар, анда башкасынын эч нерсе дебей эле коюш керек. Андай нерседен таптакыр алыс болуш керек. Эми ошондой болот деп ишенели, бирок аны дагы тоокелчилдик бар. Аны мындай таанууга болбойт го менимче. Эми ал кыргыздын менталитетине карап туруп айтып атабыз да, бирок мен ойлойм, иншалла адилеттүү гана өтөт деген ойдобуз. Албетте бул жерде мамлекеттин дагы керектүү болгон атайын түзүмдөрүнөн келип, ошол учурларда баягы видеого тартылып, ар бир нерсе адилеттүү өтөт, буга чейин өткөн. Сөзсүз болуш керек албетте. Азыр байланышка чыкканда угармандар бар, биз кезек берип туралык. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угат атабыз сизди. Биз Алымдар кеңешине аты шүкүр катышкан төрага койгон абдан жагат да, ошол эле бойдон каршы болобу деп. Курамы дагы чубагыбызда сиз жакшы биз билген алымдардан бар, жалпы курамын билбейбиз. Бирок агартуу иштериңизде баарына рахмат. Экинчи бир суроо бар да. Азыркы муфтий мындай жакшы толеранттуу иш алып бараткандай да, тартпай түзүү, адилеттүү. Ошол эле бойдон калса болобу, анткени араб өлкөлөрүндө баспат эле шайлай бергенден эмнеге биз 3 жылда бир шайлай беребиз деп атабыз. Рахмат, Алла разы болсун ишеним көрсөткөнүңүзгө. Абдышкөр Ажы Нарматов төрагабыз буюрса биз да ошону каалап атабыз, калсын ордунда деп. Бирок эми келечек өзү көрсөтөт, убакыттагы Чубак Ажы албетте курамы чечет. Анан Чубак Ажыкебиз дагы сөзсүз түрдө ал инсандар эми бизде айтылбаса дагы, башка кылбаса дагы негизде ошол Алымдар кеңешинин өзүнүн курамын түзгөн инсандар, негизин түзгөн инсандар. Бул инсандарыбыз улуу устаздар, аалымдарыбыз болот. Эми ал эми Азирети муфтийликке 3 жыл деп мөөнөт коюлгандыгына байланыштуу биз уставдын негизинде иш кылып атабыз да. Буюрса, эгерде Азирети муфтийибиз дагы арызын тапшырып кайра келебиз деген болсо, эмне үчүн иштөө мүмкүнчүлүгү болбосун? Албетте бул дагы болот, мүмкүн боло турган маселе. Мен деле балким баягы кээ бир учурларда ушул ойлонуп, стабилдүүлүк үчүн балким бир белгилүү бир максаты болгон, алдыга потенциалдуу болгон эмесин баягы максатын кенен кое билген, анан адилеттүү болгон, бөлбөгөн, бөлүп жарбаган, баарына текши, түз караган, адилеттүү болгон инсандын дайыма муфтий болушун, албетте көп узак мөөнөткө болушун албетте өзүм деле жеке каалаймын. Бирок эми муну убакыт көрсөтөт. Марсым мырза, айтыңызчы, мисалы, албетте муфтийди шайлоо ачык, анан атаандаштык шартында өтүшүн бул Алымдар кеңеши гана эмес, жалпы коомчулук, мусулман журту каалайт. Анан негизи бул муфтийдин иш программасы болушу керекпи? Ошол жарыяланып, анан көз карандыгы эместиги башка бир кандайдыр бир топторго, агымга, жамаатка же айталык мындай катуураак айтканда президентке дейли да, эч бир уюмга көз каранды болбогондой шартта анын дагы ушул жагы сапаты эске алынышы зарылбы? Ойлойм эске алынышы зарыл. Негизи, бирок жазылбаган эрежелер бул жерде жазылбаган эреже, аны моюнга алам. Бирок мына ошол жерде эгерде анын платформасы сунулуш керек да, болочок муфти боло турган инсан өзүнүн өздүк платформасын сунат. Мен 3 жылдын ичинде же 5 жылдын ичинде канчага, мисалы үчүн жана устав өзгөрбөйбү деп атпайбы? Азыр атайын Алымдар кеңешинин ичинен Чубак Ажыкебиз менен дагы бир Абибулла деген Алымдар кеңеш мүчөсүнө ошол уставды кайра карап чыккыла, өзгөртүү жана кошумча киргизүү мүмкүнчүлүгү болгон болсо киргизиңиздер. Биз ошо курултайда ошону бекитип берсин деп сунуш бергенбиз. Алар азыр карап чыгып атат. Ошол жерде балким жазылып калар. Ошон үчүн мен ойлойм азыркы болочок муфтийде дагы сиз айткандай белгилүү бир саясий топторго, балким белгилүү бир жамааттык кызыкчылыкты бекем кармап алганга бул дурус болбой калат деп ойлойм. Ошон үчүн бул нерсени комиссия карап,
балким ошо платформасын угуп, сөзүн алып, Алла Тааланын алдында буга албетте. чейин ушундай болуп келди беле, өзүнүн иш программасы, мен муну жасайм, муну бүтүрүп берем. Эми Алдына көрө билген бир багыты болуш керек да, болбосо жөн эле мындай келип түшүп калып, анан кимдин сөзүн угуп, кайсы тарапка барып иштерин билбеген учурда кандай болот? Эми азыркы муфтийибиз Максатбек Ажы Токтомушев өзүнүн программасы менен келген, өзүнүн программасын сунган. Балким бирок бул ал убакта жаңы башталган бир нерсе болчу. Эми мен ойлойм быйыл суна турган кандидаттар дагы көбүрөөк, дагы кененирээк, анан реалдуу деп айтайлычы. Шартка ылайыктуу, реалдуу жашоо шартка ылайыктуу өзүнүн платформаларын сунат деген жакшы ишенимде отурам, буюрса. Мен деле мүчөмүн Алымдар кеңешинде. Мен деле балким ошол суна турган, келе турган талапкердин платформасын келечекте максатын уккум келет. 3 жылдын ичинде келечектеги Кыргызстандагы диний абалды жөнгө салууда кайсы тармактарда эмнени аткарды жана эмнени аткарат, мисалы үчүн. Эмнени аткарат? Мисалы үчүн алдына койгон диний билим берүүдө кандай максаты бар? Анын үстүнө азыр мисалы диний кырдаал өтө курч. Өтө курч. Себеби ал неден келип чыгып атат? Себеби бүгүнкү күндө бизде чындыгында демократия бар экен. Анан чындыгында кээ бирки радикалдуу топтор бүгүн арабызда бар. Айткандан кээде айбыгабыз неренде биз аны айтып күнөөлөп баштаганда эле бир жактан мамлекеттик эмес эл аралык уюмдардын кийлигишүүсү, анан ошол эле учурда диний чөйрөгө көлөкө түшүүсү, ушундай баштады булар дагы деп чындыгында кээде коркутат экен. Ал эми биз ошонун муфтий ал жагына келгенде мындай күчтүү лидер, анан харизмасы күчтүү да болуш керек. Ошондой болуш керек. Күчтүү лидер, анан харизмасы, айтканда харизмасы күчтүү болуш керек. Эгерде харизмасы күчтүү болбосо, анысы деле ошол муфтийликте, динибизде деле адилеттүүлүк деген маселени бекем коет да. Илим анан адилеттүүлүк, такыбалык деп айтат да, Кудайдан коркуу сезими күчтүү, бекем болуш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, иншалла татыктуу инсандар бар. Алар дагы кимдер экени мына буюрса 4-апрель күнү бекитилгенден кийин буюрса бул чоң бир жаңылык болот. Ошондо көрүнөт деген ойдобуз. Азыркы муфтийдин катышар катышпасы жөнүндө маалыматыңыз барбы? Расмий бизге келип кайрылуу боло элек. Ошон үчүн мен азыр айта албаймын. Эгерде келип катталып койгондон баштап мен айтам катталды деп айтам. Мен ойлойм, иншалла азыркы иштеп аткан муфтийибиз дагы өзүнүн балким талапкерлигин коюу ыктымалы болушу мүмкүн. Эгерде ал азыркы иштеп жаткан муфтийдин талапкерлиги коюлса, анын отчету болобу? Албетте. Биз Аалымдар кеңеши Азирети муфтийдин отчетун жана муфтияттын ишмердин отчетун жылда угабыз. Жылда угуп, ага баа беребиз. Мисалы үчүн, буга чейин кандай болуп? буга чейин былтыркы жылдын эсебинен 2015 деп айтайын, 2015 жыйынтыктаганда жакшы деген баа бердик. 2016 жыйынтыктаганда дагы отчетун алдык, дагы угуп, анын финансылык отчет кылган иш аракеттери, реформалары буга дагы жакшы деген баа берилүү менен ошол 3 жылдык бир эмесин жыйынтыктаган болдук. Жакшы, бирок эң жакшы да болуш керек. Жок, эң жакшы да болуш керек эле. Ошон үчүн эң жакшы болгон жок. Жакшы деген бердик. Кээ бирлери канааттандырарлык деп айтты. Кээ бирлери жакшы, бирок көпчүлүктүн добушу менен жакшы деген баа берилди. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы эптеп аны жүз экен, кой жаман көрүнүп калбайлы. Кой бул эртең бүрсүн бизди иштетпей коет деген коркуу сезим менимче болбош керек. Ал чече турган бир ал эмес, балким Кудай Тааланын колунда баардык нерсе. Анан бул адилеттүүлүк ошондон башталат. Эгерде жеке өзүнө айтылган сын катарында туура эмес кабыл алып, бул комиссиянын да алдында, Аалымдар кеңешинин алдында болуп аткан болсо, аны ар бир жеке инсанды бул ушинтип айтты эле, буга мындай мамиле кылайын деген ичинде бир сезим боло турган болсо, демек анын толук муфтийлигине ылайыктуу бир инсан эмес экендигин далилдеп билем да жеке өзүмчө. Ошон үчүн биз баа бердик, Кудайга шүгүр, жакшы. Азырынча бирок сындар көп, албетте. Бирle эме муфтиятка эмес, ошол эле учурда Аалымдар кеңешинде да сындар бар. Иштебейт деп атат, жана башка деп атат. Мунун баардыгын кабыл алабыз. Биз айтып атабыз, акырындап бутка туруп атабыз. Жана сиз өзүңүз моюнга алып атпайсызбы? Биздин Аалымдар кеңешине дагы сын бар депчи. Кээде Аалымдар кеңеши муфтийден көз каранды болуп калган учур бар деп айтышат. Буну моюнга алса? Мен жеке өзүм моюнума албайм. Мен Аалымдар кеңешинин мүчөсү же төраганын орун басары катарында муфтийден көз каранды болдум деген же болдук деген нерседен алысмын. Бирок албетте инсандык фактор менин көз карашыма кошулбаган биздин коллегаларыбыз, мүчөлөрүбүз да болушу мүмкүн. Бирок мен жалпы айткан жокмун, ошон үчүн жеке өзүмдүн оюмду айтып атам. Бул көз каранды эмесмин дегенден максат мен Аалымдар кеңешинин
мүчөсү катарында анын эмесине көз каранды эмеспиз. Пикирлерин колдойбуз, иштерин колдойбуз дайыма жакшы. Бирок кээ бирки маселеде көз каранды болуп, бир гана бир өңчөй буйругун гана аткаруу эмеси менен ушул күнгө чейин антип келген жок Аалымдар кеңеши. Бизге Фейсбукка келген дагы бир суроону окуйунчу. Мен угарман кайрылып атат. Мусулмандар башкармалыгына кирип алып дейт. Өлкөдөгү диний кырдаалды курчутуп, тополоң чыгарып жиберүү коркунучу бар деп билем дейт. Ошондуктан реформа зарылбы дейт. Кандай ойлойсуз? Негизде сиз учкай белгилеп өттүңүз. Азыр уставын кайра жаңыртып жазып, курамын, башкаруусун толугу менен реформалоо зарылбы? Муну керек болсо коргоо кеңешинин деңгээлине чейин алып чыгуу керектиги буга чейин да көтөрүлгөн эле да. Туура айтасыз. Негизинен эми Кыргызстан мусулман диний башкармалыгы муфтият деп айтып атпайбызбы? Муфтияттын курамында көп деле адам иштебейт, аз эле адам иштейт. Бирок сиз айткандай кээ бирки маселелерде реформага муктаж. Бул ошол эле реформа дегенден максатым баягы туура түшүнсүн биздин мусулман бир туугандарыбыз, жемекендештерибиз дагы жаңылоо деп айтайлычы. Жаңылоого муктаж бүгүнкү күндө. Динамикага муктаж бир аз дагы. Генерация керек, генерация керек жаңы. Себеби жаңы профессионалдык деңгээлдеги иш билги инсандардын курамында болушу керек бүгүнкү күндө. Анан бир өңчөй карап эле бир эле диний гана тарабын карап калбастан, балким ошол эле учурда светтик дагы билими жогору болгон, тажрыйбага ээ болгон, бирок ошол эле учурда намазын окуган, динден маалыматы болгон кээ бирки таква инсандардын дагы ошо өзүнүн профессионалдуулугунун таасирин тийгизе биле тургандай деңгээлде иш алып баруу маселесин айтып атам. Координация маселесин айтып атам. Болгон адамдардын болгону дагы жакшы болот. Мисалы үчүн борбордук текшерүү комиссия деген бар. Анын төрагасына биз конкурс жарыяладык. Бул өзгөчө бир эме да, комиссия да. Мисалы үчүн бул биздин эмне деп айтсак болот муну? Биз аудит дейбизби, ревизия дейбизби, ревизионный комиссия да бул. Бул текшерүү комиссиясы муфтияттын эмес, балким бүт Кыргызстандагы жанагы эсеп палатасы сыяктуу ошондой жумуш. Анан төрагасы өзгөчө бир фигура да. Биз Аалымдар кеңешинен билими керек да. финансылык сөзсүз түрдө жогорку финансылык билимге ээ болуш керек. Караңыз. Ал эми Куран, тафсир, акыйда жана хадис, диний илимдерден маалыматы гана болуш керек жогорку деңгээлде. Диплом талап кылынбаптыр. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул инсандар да 5 кишилик бул курам, бул бюджети бекитилген, Аалымдар кеңешинде бюджети бекитилген. Бирок булар чындыгында бүгүн мечиттерге чейин түшүп, ал жердеги казыяттарда, рай хатиптерде кандай иш болуп атат бүгүн? Элдердин нааразычылыгы эмнеден болуп атат? Ошол эле Рамазан келгенде эле фитр садакадан ызы чучуйуп калат, чыры чучуйуп калат. Ой, жеп кетти, алып кетти, момунтуп кетти депчи. Чындыгында ошондойбу мисалы да. Чындыгында биз ойлогондой эле чогулуп атабы. Эл аралык араб өлкөлөрүнөн деле канчалаган каражаттар түшөт да. Бизде коом болсо ошол эле фитр садакага келип такалып калат. Ошо коом фитр садакага такалат экен. Анан баягы адам көрбөгөндөн кийин, мисалы үчүн борбордук мечитте дейт, момунча миллион топтолот экен дейт. Аны келип ошол кутучаны ачып көрдүбү деген адам жок да, мисалы үчүн. Ачып көрдүңбү? Жок. Сен адам баягы жума күнгө келген адамдын санын эсептеп эле адам отуруп алып математикалык расчет менен айтып берет. Ал балким ал башка жака бергендир. Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм, баягы диний чөйрөдө иштеген инсандар албетте ушул шарттуу түрдө Кудайдан коркуу сезим болуш керек. Ар бир кирип аткан арам тыйын анын бул дүйнөсүн жок кылгандай эле ахиретинде дагы бейишинен куру калтырат, тозокто от катарында күйүп азаптандырат дейт. Муну билип турган инсан эгер барып аткан болсо эжеке, анда бул албетте эч кандай бир рамкаларга да туура келбейт. Аны кандай гана закондуу түрдө болобу эме болду, анын жазасын көрүү милдетинде деп ойлойм да. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү муфтиятыбыз, ошол эле казыяттарыбыз кандай деңгээлде бир жакшы бир жагына өзгөрүү керек. Мына тар пикирден кичине арылуу керек. Мындай бир өңчөй тар пикир болуу. Биз албетте бүгүн коомчулук менен иштешип атабыз. Биз ошол эле мамлекеттик органдар менен иштешип атабыз. Бүгүнкү күндө мына азыр мектептерге чейин түшүп атабыз, мисалы да, билим берүүдөгү биздин да таасирибиз болуш керек. Кыргызстан биздин жалпы мекенибиз. Чындыгында реформа демекчи ошо муфтияттагы, Аалымдар кеңешиндеги жаңылануу маселесине азыр кыскача жаңылыктардан кийин дагы токтололу. Сиздер угуп жаткан Айлампа программасы, биздин студиянын мейманы Кыргызстан Ислам университетинин ректору, Кыргызстандагы Аалымдар кеңешинин төрагасынын орун басары Марс Ибраев. Суроолорду 68-06-06 телефон аркылуу кабыл алабыз. Биз WhatsApp номерибиз аркылуу жана ошондой эле өзүбүздөгү 68-06-06 студиянын номеринен дагы суроо пикирлерди кабыл алып жатабыз. Ал эми бүгүн болсо Кыргызстанда жакында өтө турган шайлоо өнөктүгү же тагыраак айтканда Аалымдар кеңешинин мүчөлөрүн, ошондой эле муфтийди шайлоо боюнча сүйлөшүп жатабыз. Бул багытта суроолорго
ушул алымдар кеңешинин төрагасынын орун басары Марс Ибраев жооп берүүдө. Марс мырза, дагы бир жагдай жөнүндө сурагым келип атат. Бул мына биз каалайбызбы, каалабайбызбы, деструктивдүү күчтөрдүн таасирин айтпай кое албайбыз да. Мисалы, салафизм багытындагы адамдардын өкүлдөрүнүн келип калуу же болбосо алардын таасиритүү коркунучу болбойбу ушул курултайды өткөрүүдө? Мен ишенип кетем, буюрса Кыргызстан мамлекетиндеги диний абалдагы биздин негизги тутуткан нерсебиз албетте Куран менен, пайгамбардын сүннөтү менен иш кылабыз. Башыбызда Кудайга шүгүр КМДБ муфтиятыбыз бар. Муфтиятыбыздын да иш багыты биздин Ханафи мазхабы жана Аль-Матуриди акыйдасынын негизинде кетет деп айтып келебиз. Бирок көрсөтүлгөн, жазылган, баардыгы жазылган. Бирок ошого карабастан, эгерде мен ойлойм баягы салафизм деп айттыңыз, бул деструктивдүү деп бүгүнкү күндө табыла элек бизде. Балким башка мамлекеттерде ошондой болушу мүмкүн. Казакстан, Россияда. Келип калуу мүмкүнчүлүгү барбы, жокпу, аны убакыт көрсөтөт. Бирок мен ойлойм, биз ар бир нерсени алганда дагы ошол эле бир эле эшик бар бизде. Ханафи мазхабынын негизинде, Аль-Матуриди акыйдасынын негизинде карайбыз. Эгерде кайсы бир инсан келип мазхабты жеңил санап, акыйдадан дагы биз акыйда муну кабыл албайм, өзүмдүн акыйдам бар дей турган, ишенимим бар дей турган болсо, анда ал киши ансы деле сынактан өтпөйт деген терең ишеничтемин, буюрса. Ошон үчүн мен бул жагынан ишеничти эле айтып кете алабыз. Андайларга жол берилбейт деген жеке мен ошол эле боло турган Азирети муфтийдин дагы талапкерлигине ким боло турган болсо, шайланатын ал дагы ошого жол бербейт деген терең ишенимдемин. Дагы бир коомчулуктагы ошол шайлоо маселесине келгенде суроо бар да. Мисалы, Түркия мамлекетинин бул жактагы бир теологиялык факультеттеринде окуган балдар бар да. Ошол эле учурда элчиликтин муфтийди шайлоо процессинде таасир этип коюш коркунучу же толук элчилдиги жокпу деп кызыгышат. Теологиялык факультеттер бүгүнкү күндө Кыргызстандагы билим берүү эмеси боюнча министрлигинен уруксатын алган, толук кандуу иштеп аткан окуу жайлар. Бирок өткөндө дагы мына ошо биз алымдар кеңешинде сунуш киргизип, кат жаздык. Ошол эле алардын компоненттери, диний компоненттер баягы окуткан сабактарды муфтияттын окуу бөлүмүнө сөзсүз түрдө баягы эмне үчүн бир иреттүү түрдө отчет берилбейт, эмне үчүн бирөөңчө эле болуп алар отчетторду башка жака гана бериш керек. Натыйжада эртең алардан бүткөн балдар диний чөйрөдө иштеп атпайбы? Ошон үчүн контролдуу болсун деген максатта сунушту берилди. Мен ойлойм бул убакыт менен чечилет деп ойдобуз. Алардан дагы талапкерлер болгон болсо, бул законга каршы эмес. Бирок мен сиз айткандай, баса белгилеп кеткендей, ошол эле саясий күчтөр деп атканда максат башка мамлекеттин келип бизде баягы президентибиз айткандай агалык кылбасын деген позициясын дагы деле колдойм. Абдан жакшы айтты президентибиз. Эч ким келип бизге бир багыт көрсөтүүчү болбосун, же болбосо момуну кой, момуну кыл деген нерсе болбош керек. Ошонун ичинде бул жактагы элчиликтер дагы түздөн түз, кээ бир уюмдар дагы бар, фонддору да бар, балким эч кандай таасирин тийгизбеш керек. Эгерде тийгизе турган абал боло турган болсо, анда биздин демократиялык системабыздын бир кандай бир деңгээлде ошол мыйзам ченемин бузган болуп эсептелинет. Муну дагы биз жеке тиешелүү эмелерге балким кайрылуу аркылуу муну чечүүгө аракет кылабыз. Мен ойлойм, катыша турган талапкерлер бар болушу мүмкүн. Иншалла эшиги ачык. Теологияны бүтүргөн биздин жакшы сыйлаган доктор агайларыбыз бар. Алар да кызмат кылганга милдеттүү, укуктуу. Бирок ошол эле учурда алардын бир өздөрүнүн демилгеси эмес, балким сиз айткандай баягы мамлекеттик деңгээлде үстү жактан бир эме кылгандай деңгээлде кыла турган болсо, мен буга кармандан каршымын. Бизге дагы эле WhatsApp аркылуу келген суроолор бар экен, мен көңүл бөлөйүн. Бардык мусулман жамааттарынын башын бириктире турган, өзгөчө тескери пикирлерди жараткан лидерлерди бир сөзгө келтире турган атайын уламалар кеңешинин программасы барбы деп кайрылган. Негизинен бизде ошол алымдар кеңеши түзүлгөндө жобо түзгөнбүз. Жобонун ичинде биздин 3 жылдык программабыз болгон, иш программабыз. Биз ошол иш программабыздын алкагында негизги биздин багыт максатыбыз биринчиден ошол түз таза Ханафи жана Матуриди мазхабын алып кеткен багытты чыңдап колдоп берүү. Экинчиси, сиз айткандай, мусулмандардын арасындагы ынтымакты, биримдикти гарантиялоо. Муну кандай кылабыз дегенде 21 кишинин балким колунан келбеши мүмкүн. Бирок биздеги жазылган программанын негизинде муфтиятка буйрук берүү менен, казияттарга айтуу менен дайыма ошондой бир жамааттар болгон болсо, анын башын бириктирип,
дайыма аларга бир эмедеги бир өңчөйлүү Куран сүннөттүн негизинде мекенибиз бир, динибиз бир, кыблабыз бир экен, ушул багытта кетели деген, бөлүнүп жарылбайлы деген дайыма саясатыбызды айтып келебиз. Ар бир чогулушта айтылат. Ар бир буйруктарыбызда ошону баса белгилеп кетебиз. Кийинки угарман сурап атат, муфтий менен алымдар кеңешинин төрагасын кайра эле шайлап калтыруу туура, анткени алар жакшы иш, саясат алып келүүдө дейт. Ушул адамдардын орун басарларын жакшы тандаш керек деген. Бул биринчи суроосу экен. Экинчи суроосу, казы менен имамдарды 3 жылдан алмаштырып турса болобу дейт. Менимче бул ротация жөнүндө сурап атат окшойт. Андан кийинки суроосу, муфтийдин жана кеңештин төрагасынын айлыгы кандай, айлыгы кайдан берилет деген. Биринчиси албетте сунуш, пикирлер. Биз жанатан бери айтып атабыз, жакшы болот. Бирок муну убакыт чечет. Албетте комиссия, мен азыр жооп бере албайм алдын ала. Экинчи сурооңуз ошол эле казы имамдарды ротациясы жөнүндө мен абдан эле жакшы көз караштамын. Бирок аны 3 жыл деп чектөө дурус эмес деп ойлойм. Кээ бир учурларда, кээ бир аймактарда казы көбүрөөк мөөнөткө калганы жакшы болот. Себеби ошол чөлкөм ошол казыга дагы муктажыраак. Себеби иш билги жакшы алып баруучу болушу мүмкүн. Ал эми айлык маселеси боюнча албетте бул ар бир эме, бул Кыргызстан мусулмандар дини башкарманын алдындагы ажылыктан түшкөн каражаттан эсебинен муфтиятка бүгүнкү күндө бүтүндөй баардык финансылык маселелерди, айлыктарды ошол тараптан берилет. Албетте бул да ажыларыбыздан Алла ыраазы болсун, белгилүү бир өлчөмүн муфтиятка ишенип берет. Муфтият болсо рационалдуу турда аны алымдар кеңешине, ошол эле борбор текшерүү комиссиясына. Алымдар кеңешинин төрагасы гана айлык алат, же төрагасы, 2 орун басары жана жоопту катчы айлык алат. Азыр бүгүн өткөнкү бир эмеде жыйында жалпы алымдар кеңешинин бардыгына стипендия берүү маселесин көтөрүп чыгып, ошону ай сайын бериле турган болду. Эмне дегенде ар биринде жоопкерчилик болсун деп бардыгына бериле турган болду. Берилип атат. Кийинки байланышка чыккан угарманга кезек беребиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угат алсызды. Курман талаштар менен биз ошол улама кеңештин мүчөсүнө суроо берели деп атканбыз. Мансур абакка берек берсин дүйнө акырет кеңешке. Амин. Бул жолдо суроо болуп кетти. Мусулман жамааттын башын бириктире турган деген атайын бир бирдикчилик пикирлер жараткан лидерлер болот да. Ошолорду бир илимий далилде көз карашта атайын бир дебаттар буюштуруп, ошону бир ымакка алып келе турган бир кандай бир мutaакиптер болобу же жөн эле каталыктар менен чектелесиздер. Атайын кандай бир жаман үстүндө бир талкууларды уюштуруп, кенеке могул жерде баштап, могул жерде туура келип калып, бул жерде бир биринчи жерел дегендей. Анан жана казыларды алмаштыруу боюнча казыларды ошол башка райондор болот, башка жерлерге ротация кылып, анткени жергиликтүү элден чыккан киши ошол жерде эле жанагы калып кетип атпайбы? Ордун бербей талашкерлер башкаларга бербей дегендей. Өзүнүн эмесине табырын бекемдеп алган дегендей. Башка райондорго алып барып, болсо башка областка түнүктөн түштүккө алып барып дегендей ушундай кадамдар болушу мүмкүнбү же ал маселе кыйынбы? Рахмат, сурооңузга абдан Алла ыраазы болсун. Кызыктуу суроо экен. Биринчиден дини лидер деп атканда жана сиз айткандай мен экиге бөлүп карайт элем муну. Уруксат берилген биздин Кыргызстандын аймагындагы уюмдар жана жамааттардын ишмердүүлүгү, буга эч кандай бир проблема жок. Бүгүнкү күндө аны чындыгында лидерлер менен биригип, ошол муфтий боло турган адам жөнүндө айтайынчы. Муфтий боло турган инсан алардын башын бириктирип, ай сайын болбосо да кварталдык эмеде, мөөнөттө ар квартал сайын чогултуп, алар менен кеңешип, пландарды коюп, анан ошонун алканда эмне иш кылабыз деп программасы менен жүрүш керек негизинен. Бүгүнкү күндө ал нерселер кээде сүйлөшүлүү болуп атат, бирок толук кандуу 100% деп айта албаймын. Бул жагында бар. Анан бир гана дебат менен, талаш тартыш менен эмес, балким биз бүгүн мына баягы бутка туруу деп айтайлы, бул калыптануу мезгилинде бир аз дагы жеке сүйлөшүүлөр менен, жеке келишимдер менен келгенибиз жакшыраак болот деп ойдомун. Себеби бир адамды алып чыгып, диний лидерин алып чыгыптыр, анан бүтүндөй баардык адамдардын алдында ар кандай суроолорду берип, анын адамдын ошо позициясы бекем эместигин аныктоо деген нерсе бул мүмкүн эмес. Себеби ал жерде туура эмес менталитетти эске алышыбыз керек. Өзүбүздүн дагы менталитетибиз бар да, кыргыздык менталитетибиз бар. Ал дагы туура эмес багытка буруп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн болушу мүмкүн кээ бир инсандардыкы, бирок мен жалпы караганда булар менен жеке муфтийибиз, Азирет муфтийибиз, төрагабыз сүйлөшүү менен бир проблема чыккан болсо ортого салып, аны алымдар кеңеши ортого коюп чечүү менен мен жөнгө салат деп ойдойм. Ал эми ротация маселесин мен да колдойм. Ротация маселесинде берекет бар, жакшы болот. Бир жерден эки жерге, бирок кээ бирки деп атам, кээ бирки казыларды, кээ бирки райхаттар эгерде мыкты иштеп аткан болсо,
ошол ишин бүтүргөнгө чейин максатын 3 жылдан ашып кетиши мүмкүн, 4 жыл, 5 жыл. Анан алмаштырса жакшы болот деп ойдомун. Марс мырза, азыр мен муфтий болом, өзүмдүн ошого баягы дареметим да, билимим, тажрыйбам баардыгы жетишет деп күтүп тургандар, амбициясы барлар менимче даярданып башташса керек. Албетте даярданып аткан болуш керек. Суроо жаралат. Негизи, мисалы 2 же 3 талапкер чыкса, ошолорду канчалык деңгээлде уламалар кеңеши кабыл карап бере алат? Бул жанагы добуш берүү процесси өзү ачык өтөбү же жабык, жашыруун болобу? Ушул жагы кызык. Негизинен талапкерлер мисалы 10 киши катталса, муфтийликке деп айталы, анын ичинен биз 3кө кыскартабыз, мындай тандап келип. Анан 3түн ичинен Рейтинг менен тандайт. албетте жумшак рейтинг, ал жерде документтери, буга чейинки кылган иштери, балким замечание деп коет баягындай эскертип алгандары болушу мүмкүн. Ошол критерийлерге бүт баарына карайт. Сүннөткө ылайык эмелери, жана башка толтур эме жагын карап келип, араб тилин билүү жагынан тигиге караганда мунуку жогорураак экен, диний илимдерден караганда моунусу дайым экен, адилеттүүлүк жагынан буган бийигирээк экен деген маселелер менен. Анан 3түн ичинен анан бирөөсүн ошол эле жанагы комиссия, мындан кийинки түзүлө турган 27-сине кийинки түзүлө турган комиссия олтуруп, анын бүтүндөй баардык диний илим менен кошо светтик дагы илим менен, анын кругозорун дагы текшерүү менен, ал жерде бир эле жанагы алымдар кеңешине мүчөлөр отурбайт да комиссияда. Айтпадымбы, жана мамлекеттик органдардан да келип, балким көзөмөлдөөчү болуп отурган эмелердин дагы балким суроолор болуп калышы мүмкүн. Ошого кантип жооп берди? Ошонун негизинде тандалат деген ишенимдемин, буюрса. Добуш берүү негизинен жабык өткөндүгү абзел болот. Ачык болгон учурда эме фактор ойноп кетет. Биздеги кыргызчылык фактору өңдү көрсө 100 таят болот деген нерсе бар. Ошон үчүн ачык болгондун бир коркунучу ошол болот. Деп жүзү жарык эме болуп кетет. Ал эми жабык болгондо адам ичиндеги нерсесине жараша берет деп ойлойм. Иштелип чыккан, сөзсүз. Ооба, буюрса. Ал эми курултайда кол көтөрүү ачык, мандаттарды көтөрүү эмеси менен болот, ал ачык болот, ал бекитип берүүдө. Азыр байланыштагы угарманга кезек берем. Саламатсызбы? Угат сизди. Менде бир эки суроо бар эле. Айтыңыз. Жанагы силер айтып атпайсыңарбы? Ротация боюнча кээ казылар жакшы иштеп орунда калды. Бул мен көз карашымча бул абдан туура эмес нерсе. Эмнеге дегенде 3 жылдан көбүрөөк иштетпеш керек. Анткени бул жерге киши деген сиңип калышы мүмкүн, көнүп калышы мүмкүн. Анан ошол эгерде ошондой эле жакшы иштесе, башка региондорго жөнөтүш керек. Реформа эгерде жасаган киши болсо жөнөтүш керек. Бир мисал катты келтирейин. Мына Бишкек шаарынын казысы. Бул Бишкек борбордук мечит эмне болуп атат? Мечит мына 20 жыл кандай болгон бойдон ошо бойдон турат. Же ремонту жок, же эчтекеси жок. Уяласың киргендечи, ошо биздин Бишкек шаарынын борбордук мечити ошондой экендечи. Бир да жумуш жок. Анан дагы бир жагдай. Мына 2014-жылы биз ажыга барганда, ажылыкты ушу Бишкек шаарда борбордук ушу Бишкектеги документ чогуу аткан жерди, документ алган бөлмөсүн көрсөңөр, 1 метр жерде отурушат 3 киши камалып. Бир да условия жок. Ошону ушул алымдар кеңеши жетсер көрбөйсүңөр, жетсерге туура эмес маалымат берет. Анан кийин канчада миңдеген кишилер барат. Анан казынын жумушу да. Жакшы. Негизинен угарман чындыгында көйгөй жакшы эме болду, көтөрүп атат. Бул жердеги ротация боюнча мен жана өзүм да ойм айтпадымбы? 3 жыл аздык кылат деп. Эгер колдон келсе 5 жылга чейин балким дагы көбүрөөк калтыруу мүмкүнчүлүгү болот. Бирок мисалы үчүн ошол эле Бишкек шаарынын казысына дегенде мен эми мындай эме кылбай туруп өкүм бербей айта албаймын. Балким бул бир адамдын көз карашы. Чындыгында жыйындарда дагы каралып атат. Чындыгында баягы мечиттерди каттоо боюнча, тиги боюнча көрсөткүчтөр боюнча кээ бир областтар алдыңкы орунда. Ошонун ичинде балким ошол Бишкектики да бир аз мүчөлүштүү болушу мүмкүн. Биз дагы анда алымдар кеңеши атайын комиссия түзүлүп, бул Бишкек шаарынын ошол эле борбордук мечитти анан казыятын тез аранын ичинде текшерип, тиешелүү бир өзүбүздүн буйрукту, мөөнөттү берип, оңдогонго берели. Буюрса бул жакшы биз үчүн бир эме болду, стимул болду. Алла ыраазы болсун. Марс мырза, муфтийдин жеке ыйгарым укуктары жөнүндө сурагым келип атат да, ал канчалык деңгээлде бөлүнгөн? Эми муфтийибиздин дагы бул уставдын негизинде белгилүү бир өзүнүн ыйгарым укуктары бар. Албетте Азирети муфтий боло турган инсан
өз ишмердүүлүгүн баягы биздин мыйзамдын чегинде гана иш кылыш керек болот. Мыйзамдан чыга албайт негизи биринчи бир эмеси. Андан кийин Азирети муфтийдин кызматына ошол айткандай эмесинде кандай болот десе, уставга ылайык муфтияттын ишмердүүлүгүн уюштуруп, аны толугу менен мамлекеттик органдар менен эри шаркак биргеликте алып кетүү жөнүндө эмне болуш керек да. Муну ошол анын милдети деп билебиз. Андан сырткары аалымдар кеңеши болобу же болбосо ошол жогорку инстанция аалымдар кеңешине уставда өзгөртүү керек болгон болсо, кандайдыр деңгээлде бир проблема чыккан болсо, бир өңчөйлө өзүнүн башы менен гана чечип койбостон, сөзсүз түрдө аны аалымдар кеңешинин төрагасы андан кийин мүчөлөр менен кеңешип, ушундай орчундуу бир маселе чыгып атат. Эмне кылайын деп кеңешүү менен иш алып баруу жөнүндө эмне болуш керек? Негизи азыр муфтийдин ыйгарым укугу кеңириби же азыр чектелүүбү? Азыркы идеалдуу. Ыйгарым укук азыркы идеалдуу. Мындан артык дегенде биздин шартка ылайык башка берүүнүн кажети жок. Кажети жок деп ойлойм, бир сөз менен айтканда. Макул, кийинки угарманга кезек берем. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум. Жана айтып атпайсызбы, мынау жамааттар, коркунуч келтирген жамааттарга мисалы үчүн ачык айкын айтышым, мисалы үчүн жанагы коркутуулар болот дегенде болотчу. Ошого бир мамлекет тарабынан сиздерге бир мындай бир упор болуп бере ала турган бир жардам барбы? Мисалы үчүн баягы Кыргызстанга ар кандай жамааттар, музыка жамааттары тарабынан мисалы үчүн Кыргызстанды булабай тургандай бир мамлекет тарабынан бир упор болуп бере ала тургандай биздин муфтияттан мисалы үчүн сиздер ачык айкын элге кайсы жамаат туура эмес, кайсы жамаат туура, кайсы жамааттан мисалы үчүн ушундай бир сак туура айтып, эч бир ушул күнгө чейин ачык айтылганын мен уга элекмин дегендей да, андайчы. Рахмат. Кайсы жамаат? Рахмат, түшүнүктүү. Суроону кыска берсеңиз. Мен буга кыска эле жооп берейин. Биринчиден, биздеги тыйылган жамааттар бар. Бул тыйылган жамааттардын катарына ошол эле Хизбут Тахрир кирет, партия уюму, андан кийин ошол эле Ахмадиялар жана башка шиялар кирет, мисалы шииттер. Булар кансыз эле айтып атабыз ачык айкын. Ал эми Ахлүсүн вал жамаат Ханафи мазхабын карманып, Матурид акыйдасын карманып аткан башка жамааттар болсо, алар иш алып баруу ыкмасында аны айырмаланат экен. Мисалы үчүн бирөөсү башкача алып барат, бирөөсү башкача алып барат. Буларды туура эмес деп айтууга мен ойлойм, муну бир эки адам чечип кое албайт. Ошон үчүн бул туура эместиги балким жалпы эмес, балким бир эки кыймыл аракеттерине туура эмес болушу мүмкүн. Муну дагы муфтият анан аалымдар кеңеши тиешелүү өздөрүнө айтып атат. Дагы бир угарман, саламатсызбы? Саламатчылык. Кыскача сурооңузду улантыңыз. Биз жана Борбордук мечит боюнча чогулуп аттык элек. Борбордук мечиттин үстүндө суулар тамчылап, намаз окуп турган жарандарга ыңгайлуу сизип атат. Ошол максаты сиз ошону бир көзөмөлдөп койсоңуз жакшы болот эле. Рахмат, жооп берип коюңуз. Макул, негизинен чындыгында уже Борбордук мечит боюнча, казият боюнча өтө катуу бир эме болуп атат. Мен муну өзүмдүн жеке дагы жоопкерчилигимди алайын дагы, барып төрагабызга айтып, анан тез арада ичинде иш жаранды эме кылабыз, жөнгө салабыз. Муфтияттын уставына ылайык дейт, район казыларын, облус казыларын муфтий шайлайбы же аалымдарбы деп сурап. Негизинен устав боюнча казыларды, райхаттирмелерди, казыларды деп айтайлы, областтык казыларды муфтий өзү шайлайт. Бирок биз азыр муфтияттын алдында аттестациялык комиссия түзүлгөн. Ал комиссияда дагы мен төрагамын. Ошол комиссияда биз казыяттардын, казылардын же болбосо орун басарлардын вакансиялык орундарына сынактарды кылып, биз кабыл алып беребиз. Ушул татыктуу эмес деп. Анан ошону муфтий, Азирети муфтий бекитип берет. Марс мырза, угарман айтып атат, акыйкаттык үчүн уламалар кеңеши менен муфтийдин алган айлыгынын суммасын айтып койсо болот бекен дейт. Уламалар кеңешинин алган айлыгынын суммасы жалпы эле биздин бюджетти эле айтайынчы. Ажылыктан түшкөн бюджеттин $10 деп айтат, мындай караганда бөлүнгөн. Эми бул алган айлыгыбыз төраганыкы, анан орун басарларыныкы балким 15.000, ал баягы сот эмеси тиги налогу тиги бу эмеси алынгандан кийинкиси 13.400 болуп калат, негизи ачык айкын эле. Ал эми мүчөлөрүнө 10.000 деп бөлүнгөн. Бул дагы ар бири сөзсүз түрдө мамлекет үчүн деп соцфондко эмеге төлөйт, анан 9.000 алышат. Марс мырза, канча адам болсо ошончо көз караш бар демекчи. Мына Facebook баракчабызга угарман сурап атат. Уламалар кеңеши чөнтөкчүлөр деп коюшат экен, буга кандай карайсыз дейт. Чындыгында айтайын, ошого окшогон мусулман бир туугандарыбыздын сын пикирлеринен акыркы учурларда мен дагы ар кандай баягы орусча айтмакчы разочарован деп айтат го, мындай чындыгында кыялым баягы жакшы эмелерим жүрөгүбүз ооруп жүрөт да, чындыгында билбей туруп
билбей туруп күмөн саноо дагы күнөө экендигин эстен чыгарып атышат бул мусулман бир туугандар. Чөнтөкчү дегенден максаттан эмне экендигин билбеймин. Бюджетибиз чектелүү гана. Ал айлыкка гана жетет, башкага жетпейт. Командировкага, албетте командировкага чыгып аткандан кийин өзүнүн жеке алып аткан айлык маянасынан алып бере албайт. Ал дагы көп деле албайт. Анан башка кимдин барып чөнтөгүн чукуп, кимден барып акча алгандыгын дегенде эгерде факт болгон болсо, келсин. Мен ачык дайыма университеттемин. Төрагабыз дагы бар. Келип айтсын, мен ошонун негизинде чыгып, элдин алдында, Кудай Тааланын алдында да отчетун берели. Бирок мен ойлойм, бул туура эмес пикир. Себеби бүгүнкү күндө муну айтып аткан адам албетте мамлекет да жеп атат, мамлекет да тигип атат деп айткандан кенен тайбайт. Бул түрдүү пикирлерден мен оюмча арылышыбыз керек. Бул эртең бүрсү күнү Азирети муфтийибизге дагы ошентип айтышы мүмкүн. Тиги бүрсү күнү барып өзүнүн жеке эле бир тууганынан деле шектениши мүмкүн да. Бул бир оору деп айтам. Мен ушул суроону программанын аягына калтырып аттым эле да, негизи коомчулукта муфтийди шайлоо процесси боюнча ар кандай сөз жүрөт да. Айрым эксперттер айтат, муфтий президентке жаккан адам болуш керек деп. Сиздин позицияңыз кандай? Муфтий менен президенттин ортосундагы иштешүү, иш-аракет өзү кандай болуш керек? Бул жана мамлекет менен диндин өз ара аракеттенүүсү менен Албетте. Мамлекетибиздеги мыйзам боюнча мисалы үчүн дин мамлекеттен ажыраган деген болсо дагы, бирок мусулмандардын башында турган Азирети муфтийибиз сөзсүз түрдө ким боло турган болсо, болсун, ал биздин президентибиз менен тыгыз мамиледе болуш керек. Аны менен түшүнө билиш керек, түшүнүшө билиш керек. Албетте, Азирети муфтий дагы ошо коюлган талаптарда эгерде Курандын, сүннөттүн негизинде коюлуп аткан болсо, аны аткарууга милдеттүү деп билем. Бирок эгерде коюлуп аткан талаптар биздин ислам мусулмандардын рамкасына туура келбей аткан болсо, аны дагы ачык айкын айта биле турган ошол күчкө ээ болгон инсан болуш керек. Менен мына ошондо адилеттүүлүк болот деп ойлойм, ошондо бар мамиле жакшы болот. Анан бир оңчой эле бардыгы эле айтылып аткан буйруктарды балким анализдебей туруп эле, калчабай туруп эле аткара берүү деген нерсеге кире турган болсо, анда бул бир саясатташкан бир муфтий болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мындан алысыраак болуш керек. Табыш керек экен. Ошол золотая середина деп коет, алтын ортолукту таап, ошол негизде иш кылыш керек. Мен ойлойм, бир тараптуу болбош керек. Муфтий дамла мен өзүм гана билем, өзүм гана башкарам деген болбош керек. Сөзсүз түрдө мамлекетибиз бүгүнкү күндө бир жаман мындай баягы кээ бирлер айткандай, баягы адамдар айтып атпайбы, капыр мамлекет, тиги мамлекет дегендер сындар айтып атат да. Андай эмес. Кудайга шүгүр 85% мусулмандар жашаган бир коомчулукпуз. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде кызыкчылыктар дагы көбүрөөк динге орун берет деп ойлойм. Машт мырза, сиз менин оюма кошуласызбы, жокпу билбейм, бирок мен муфтий жөнүндө айта албайм, бирок уламалар кеңешинде абдан мыкты, билимдүү адамдар бар. Анан мен башка өлкөлөрдүн, ошо мусулман өлкөлөрүнүн муфтийлерин, башчыларын телевидение аркылуу, радиодон берген маектерин, сүйлөгөн сөздөрүн көп угамда, ушунчалык интеллектуал, абдан интеллектуал, көрүп таң каласың, сүйүнөсүң, ыраазы болосуң, суктанасың. Бизде ушундай интеллектуалдык катмар барбы, жетишеби? Уламалар кеңешинде айтып атасызбы, алымдар кеңешиндеби, курамындабы? Муфтийде да ошондой сапат болуш керек. Болуш керек, негизинен болуш керек. Бирок мен ойлойм, бул катмар жок эмес, бар. Мен ойлойм, ошол кээ бирки ошол сиз айтып аткан ошол Россиядагы, балким Казань, Татарстандагы диний кызматкерлердин интеллектуалдык деңгээлинин жогору болуусу, алардын ошол окуу жайда окуп, ар тармактуу эл менен карым-катнаш өтө тыгыз мамиледе иштешкендигинде бир тараптуу эмес, балким кененирээк караган, баягы жалпы көргөзөрүн кенен болгондугунан болот да, көп окугандыгынан. Анан бизде андайлар жок эмес деп айта албайм, бар. Бизде да Кудайга шүгүр бар. Мен бир эле өзүбүздүн эле мына төрагабыз Абдышүкүр Ажын айтсам мисалы да, бүгүнкү күндө кеңешинен билем, бар. Башка чөйрөдөн десеңиз, мына Чубак Ажын деле айтып атабыз да, 14 миллионго жакын адам бүгүн YouTube'дан көрүп атат да. Бул ошол эле интеллектуал деген деңгээл жогору болгондуктан да. Анан башка чөйрөдөн дагы казыяттарда, муфтияттын курамында албетте бар. Бул адамдар аны көрбөй атат да бүгүнкү күндө, балким көрө албай атабыз. Биз аны муфтий аркылуу көрүшүбүз керек да. Муфтий интеллектуал адам болуш керек, э? Муфтий интеллектуалдуу деңгээли жогору адам болуш керек, дипломат адам болуш керек. Ошол эле учурда ар бир, мисалы үчүн ошол эле бүгүнкү күндүн илимий тили менен айтканда дагы, ошол эле шарият илимдеринин тили менен айтканда дагы эки жактан тең түшүнө билген жана ошого жараша жооп бере билген инсан болуш керек деп ойлойм. Ошондой инсанды биз дагы көргүбүз келет. Буюрса болсун. Алымдар кеңешинде дагы муфтийликти аткарган адам дагы ошондой мыкты диний билими дагы, бардык светтик билими дагы мыкты
терең инсан келишин чын дилден каалайбыз. Анын үстүнө мусулман журтунда бул харизмасы күчтүү лидер гана ошол башка диний агымдарга ошол мусулман журтуна үлгү болуп бере алышы керек го. Албетте. Сизге чоң рахмат. Анда курултайдын ишине ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Ошону менен бүгүнкү Айланпа программасын жыйынтыктайбыз. Биздин студиянын мейманы Кыргызстан Ислам университетинин ректору, Алымдар кеңешинин төрагасынын орун басары Марс Ибраев болду. Алпарган Майрашбазылакунова. Алдыда болсо кыска жаңылыктар токтому бар. Сөздү кесиптешиме узат. Күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айланпа программасында. Саат 9-дан 10-га чейин тыңдаңыз.